Assalamu alaikum угарман. Сиз Жүрөктөрдүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда ыйманды бекемдеген, жүрөккө тынчтык берген аудио китептерди угууга болот. Китеп Аллахты эстөөгө жана туура жолго чакырат. Кулак салып, сооп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фатиха сүрөсүнүн кыргызча мааниси. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Ааламдардын Роббиси Аллахка алкыш мактоолор болсун. Бул сүрө Меккеде түшкөн жана 7 аяттан турат. Фатиханын мааниси ачуучу. Анткени Курани Карим дал ушул сүрө менен ачылат жана башталат. Бул аятта Аллах Таала өзүн бизге ааламдардын Роббиси деп тааныштырып жатат. Арабтарда Роб деген сөздүн кыргызча которгондо башкаруучу, кожоюн жана тарбия кылуучу деген маанилерди билдирет. Ал ырайымдуу, мээримдүү, кыямат күндүн падышасы, жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Аллах Таала Фатиха сүрөсүнүн ушул аятынан баштап сүрөнүн акырына чейин момун мусулмандардын атынан сүйлөйт. Мусулман адамдар күнүмдүк 5 убак намаздарында Фатиха сүрөсүн 32 жолу кайталап окушат. Демек, алар Аллахка күнүнө 32 ирет жалгыз сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп ант беришет. О жараткан, бизди туура жолго баштагын. Бул аятта айтылган туура жол сиратал мустаким, бузулбаган, бурмаланбаган, таза, пакиза ислам дини. Өзүң жакшылык берген адамдардын жолуна баштагын. Каарыңа учурагандардын жана адашкандардын жолуна эмес. Бул адамдар бул дүйнө жашоосунда адашпай, Аллахка жаман көрүнбөй жашаган пайгамбарлар, шейиттер жана пайгамбарлар алып келген жолго түз, туура ээрчиген салих таза момундар. Ал эми Аллахтын каарына учурагандар жөөттөр, ал эми адашкан коомдор христиандар. Христиандар алар Ыйса Кудай жана Кудайдын уулу деген ишенимдеринен улам адашкан. А яхудилер болсо Муса алып келген чындык менен таанышып, аны кабыл алгандан кийин билип туруп, Аллахка башка нерсени, Аллахка алтын музоону шерик кылгандары үчүн көп пайгамбарларды өлтүрүшкөндүктөн улам Аллахтын каарына жолуккан. Фатиха сүрөсүнүн кыргызча маанисин уктуңуздар. Куран угуп, жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.